7 bölüm. Kırıyat jarımdын turgundары келип, Теңирдин келишим сандыгын алып кетишти. Аны дөңдөгү Аминадабтын үйүнө алып барышты. Анын уулу Элазарды Теңирдин келишим сандыгын кайтарууга дайындашты. Келишим сандыгын Кырыят жарымга койгон күндөн кийин көп убакыт өттү. 20 жылдай болду. Бүткүл Ысрайыл эли Теңирге кайрылды. Ошондо Шамуэл бүт Ысрайыл элине мындай деп айтты: Эгер силер Теңирге бүт жүрөгүңөр менен кайрылып жатсаңар, анда өз араңардан бөтөн кудайлар менен Ашераны алып салга да, жүрөгүңөрдү Теңирге буруп, бир гана ага кызмат кылгыла. Ошондо ал силерди пелиштиликтердин колунан куткарат. Ысрайыл уулдары жасалма кудайлар Ашера менен Баалды алып таштап, бир гана Теңирге кызмат кыла башташты. Ошондо Шамуэл аларга: бүт Ысрайылды Миспага чогулткула, мен силер үчүн Теңирге сыйынам деди. Алар чогулуп, суу сузуп, Теңир алдында төгүштү. Ошол күнү ороза кармап мындай дешти: биз Теңирдин алдында күнөө кылдык. Шамуэл Миспада Ысрайыл уулдарын башкарып турду. Пелиштиликтер Ысрайыл уулдарынын Миспага чогулганын угушканда, Пелиштинин төрөлөрү Ысрайылга каршы жөнөштү. Ысрайылдыктар муну угушканда, Пелиштиликтерден коркушту. Ошондо Ысрайыл уулдары Шамуэлге: Кудай Теңирибизге биз үчүн жалынганыңды токтото көрбө, ал бизди Пелиштиликтердин колунан куткарсын деди. Шамуэл сүт эмген бир козуну алып, аны Теңирге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалды да, Ысрайыл үчүн Теңирге жалынды. Теңир аны укту. Шамуэл бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөп жатканда, Пелиштиликтер Ысрайыл менен согушууга келишти. Бирок ошол күнү Теңир Пелиштиликтердин үстүнөн катуу күркүрөп, аларды дүрбөлөңгө түшүрдү. Алар Ысрайылдыктардын алдында талкаланышты. Ысрайылдыктар Миспадан чабуулга өтүп, Пелиштиликтердин артынан кууп, аларды Бейт Каромго жеткенче талкалап жүрүп отурушту. Анан Шамуэл бир таш алып, Миспа жана Шейин шаарларынын ортосуна коюп, Теңир бизге ушул жерге чейин жардам берди деп, аны Эбен Айзер деп атады. Пелиштиликтер ушинтип багынып беришти. Алар ошондон кийин Ысрайылдыктардын жерине келбей калышты. Шамуэлдин көз өткөнчө Теңирдин колу Пелиштиликтерге каршы турду. Ысрайылдын Пелиштиликтер басып алган Экрондон Гатка чейинки шаарлары Ысрайылга кайра кайтарылып берилди. Ысрайыл ошол жерлерди Пелиштиликтердин колунан бошотту. Ошентип Ысрайыл менен Аморлуктардын ортосунда тынчтык орноду. Шамуэл көз өткөнчө Ысрайылда башкаруучу болду. Жыл сайын Бейтелге, Гилгалга, Миспага барып, аларды кыдырып турду. Ал Ысрайылдын ушул жерлеринин баарын башкарып турду. Андан кийин Рамага кайтты. Анткени анын үйү ошол жерде эле. Ошол жерде ал Ысрайылды башкарып турду. Ошол жерде ал Теңирге курмандык чалынуучу жай курду. 8 бөлүм. Шамуэл карыганда Исрайылга өз уулдарын башкаруучу кылды. Улуу баласынын ысымы Жоэл, экинчи баласынын ысымы Абия болчу. Алар Беер-Шебада башкаруучу эле. Бирок уулдары анын жолу менен жүрүшкөн жок. Дүнүйөкордук кылып пара алып, туура эмес бийлик жүргүзүштү. Ошондо Ысрайылдын бардык аксакалдары чогулуп, Рамага Шамуэлге келишти. Алар ага: сен карып калдың, уулдарың сенин жолуң менен жүрүшпөйт. Ошондуктан башка элдердикиндей эле биздин үстүбүзгө падыша кой, ал бизди башкарсын дешти. Алардын биздин үстүбүзгө падыша кой деген сөзү Шамуэлге жаккан жок. Шамуэл Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир Шамуэлге мындай деди: эл сага эмне десе, ошонун бардыгын кыл. Анткени алар сенден баш тартышкан жок. Мен падыша болбошум үчүн менден баш тартышты. Мен Мисирден алып чыккан күндөн ушул күнгө чейин алар мени таштап, башка кудайларга кызмат кылышты. Сага да ушундай кылып жатышат. Аларды ук, бирок өздөрүнө бийлик жүргүзө турган падышанын укуктарын аларга айтып эскертип кой. Шамуэл өзүнөн падыша сураган элге Теңирдин сөзүн толук айтып берди. Ал аларга мындай деди: силерге падышачылык кылчу падышанын укуктары мындай болот. Ал уулдарыңарды алат да, өзүнүн майдан арабаларын айдатат, атчан жоокер кылат. Алар арабалардын алдында чуркашат. Алардын арасынан 1000 башы, 50 башы коет. Өз жерлерине иштетет, эгинин ордурат, согуш куралдарын жана араба шаймандарын жасатат. Кыздарыңарды алып, жыпар-жыттуу заттарды жасатат, тамак бышыртат, нан жаптырат. Силердин эң жакшы талааларыңарды жана зайтун бактарыңар менен жүзүм зарларыңарды алып, өз кулдарына берет. Эгиниңердин жүзүңөрдүн 1/10 бөлүгүн алып, эбнухтары менен кулдарына берет. Кулдарыңарды, күңдөрүңөрдү, бодомалыңарды, эшектериңерди, мыкты жаш жигиттериңерди алып, өзүнүн иштерине пайдаланат. Майда малыңардын 1/10 бөлүгүн алат. Ага өзүңөр да кул болосуңор. Өзүңөр тандап алган падышаңардан запкы көрүп боздойсуңар. Ошондо Теңир силерге жооп бербейт.
Бирок эл Шамуэлдин сөзүнө макул болбой, мындай деди: "Жок, бизге падыша бийлик кылсын. Ошондо биз башка элдердей болобуз. Бизге падыша бийлик кылсын, биздин алдыбызда жүрсүн, согушту башкарсын." Шамуэл элдин айткан сөзүнүн баарын угуп, аларды Теңирге айтып берди. Ошондо Теңир Шамуэлге мындай деди: "Элдин сөзүн ук, аларга падыша коюп бер." Шамуэл Исраилдыктарга: "Ар бириңер өз шаарыңарга баргыла" деди. 6 бөлүм. Буга эмне демекчибиз? Кудайдын ырайымы көбөйүш үчүн биз күнөө кыла беришибиз керекпи? Албетте жок. Биз күнөө үчүн өлгөнбүз. Кантип дагы эле күнөө кылып жашай бермек элек? Жесилер Машаяк Исага чөмүлдүрүлгөн биз баарыбыз анын өлүмүнө чөмүлдүргөнүбүздү билбейсиңерби? Машаяк атасынын даңкы менен өлгөндөрдүн арасынан кандай тирилтилсе, биз да жаңыча жашашыбыз үчүн өлүмгө чөмүлдүрүлүүбүз аркылуу аны менен бирге көмүлгөнбүз. Аныкындай өлүм аркылуу аны менен бириксек, анда аныкындай тирилүү аркылуу аны менен биргебиз. Анткени күнөөкөр табиятыбыз жок болушу үчүн, мындан ары күнөөнүн кулдары болбошубуз үчүн эски табиятыбыз Машаяк менен бирге айкаш жыгачка керилгенин билебиз. Анткени өлгөн адам күнөөнүн бийлигинен бошотулган. Эгерде биз Машаяк менен бирге өлсөк, анда аны менен бирге жашаарыбызга да ишенебиз. Себеби өлгөндөрдүн арасынан тирилген Машаяк кайра өлбөй турганын, эми өлүм анын үстүнөн бийлик жүргүзбөй турганын билебиз. Анткени ал өлгөндө күнөө үчүн бир жолу өлдү. Эми жашаганда Кудай үчүн жашайт. Ошондой эле силер да өзүңөрдү күнөө үчүн өлүкбүз, Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу Кудай үчүн тирүүбүз деп эсептегиле. 12. Ошентип дененин күнөөлүү кумарларына баш ийбешиңер үчүн күнөө силердин жок боло турган денеңерге бийлик жүргүзбөсүн. Дене мүчөлөрүңөрдү күнөөгө адилетсиздиктин куралы катары бербегиле. Тескерисинче, өлгөндөрдүн арасынан тирилгендер катары өзүңөрдү жана дене мүчөлөрүңөрдү Кудайга адилеттиктин куралы катары бергиле. Күнөө силердин үстүңөрдөн бийлик жүргүзө албайт, анткени силер мыйзамдын бийлиги астында эмес, Кудайдын ырайымынын астындасыңар. Эмне кылабыз? Биз мыйзамдын бийлиги астында эмеспиз, ырайымдын астындабыз деп күнөө кыла берелиби? Албетте жок. Өзүңөрдү тил алчаак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Ошол сыяктуу эле силер өлүмгө дуушар кыла турган, күнөөнүн же адилдикке жеткире турган тил алчаактыктын кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Бирок Кудайга ыраазымын. Силер мурун күнөөнүн кулу болсоңор да, эми өзүңөр кабыл алган окутууга чын жүрөктөн баш ийип калдыңар. Ошентип силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар. Мен силердин күнөөкөр табиятыңардын алсыз экендигин эске алып, адамдык ой жүгүртүү менен айтып жатам. Силер мурун мыйзамсыз иштерди жасоо үчүн дене мүчөлөрүңөрдү ыпластыктын жана мыйзамсыздыктын кулу кылгансыңар. Азыр болсо ыйыкталышыңар үчүн дене мүчөлөрүңөрдү адилеттиктин кулу кылгыла. Анткени силер күнөөнүн кулу болуп жүргөн убагыңарда адилеттикке баш ийчү эмессиңер. Ошол убакта силерде кандай жемиш бар эле? Азыр өзүңөр уялып жаткан иштер эле. Анткени алардын натыйжасы өлүм. Азыр болсо силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, Кудайдын кулдары болуп калдыңар. Силер бере турган жемиш ыйыктык, анын аягы түбөлүк өмүр. Анткени күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги, Теңирибиз Машаяк Иса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр. 45 бөлүм. Жеремия пайгамбардын Нериянын уулу Барухка айткан сөзү. Барух бул сөздөрдү Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын 4-жылы Жеремиянын оозунан китепке жазып алып жатканда Жеремия пайгамбар ага мындай деген: Барух, Исраилдин Кудай Теңири сага мындай дейт: Сен мага кайгы, анткени Теңир менин дартымдын үстүнө кайгы кошту. Мен онтогондон чарчадым, бирок жаным жай таппай жатат дейсиң. Ага мындай де, Теңир мындай дейт: Мына, мен эмнени курган болсом, ошону талкалайм. Эмнени отургузган болсом, ошонун тамырын жулам. Бул жердин баарын ошентем. Сен болсо өзүңө чоң нерсени сурап жатасың. Сурабагын, анткени мына, мен ар бир адамдын башына мүшкүл түшүрөм дейт Теңир. Бирок кайда барбагын, олжоо катары жаныңды аман калтырам. 19 забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Сен кайгырган күнү Теңир үнүңдү уксун. Сени Жакыптын Кудайынын ысымы сактасын. Ал сага ыйык жайдан жардам жөнөтсүн. Сиондон кубат берсин.
чалган курмандыктарыңдын баарын эске алсын. Бүтүндөй өртөлчү курмандыгыңды майлуу курмандык катары кабыл алсын. Сага жүрөгүң каалаганды берсин, бүт ниетиңди аткарсын. Биз сенин куткарылганыңа кубанабыз. Биздин Кудайдын ысымынан туу көтөрөбүз. Теңир сенин сураганыңдын баарын берсин. Теңир өзүнүн майланганын сактап каларын азыр билдим. Ага өзүнүн ыйык асманынан, өзүнүн оң колунун куткаруучу күчү менен жооп берип жатат. Бири майдан арабалары менен, бири күлүк аттары менен мактанат. Ал эми биз болсо Теңирдин Кудайыбыздын ысымы менен мактанабыз. Алар олку-солку болуп кулашты. Биз болсо өзүбүздүкүнөн кайтпай түз турабыз. Теңир, падышаны сакта. Өзүңдү чакырганда үнүбүздү уга көр. 20-забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн забуру. Теңир, падыша сенин күчүңө шаттанат. Сенин куткарууңа чексиз кубанат. Сен ага жүрөгү каалаганды бердиң. Анын оозунан чыккан өтүнүштү четке каккан жоксуң. Анткени сен ага ырайымың менен батаңды бердиң. Башына таза алтындан таажы кийгиздиң. Ал сенден өмүр сурады. Сен ага кылымдан кылымга кеткен узун өмүр бердиң. Сен аны куткаргандыктан анын даңкы зор. Сен ага урмат жана улуулук бердиң. Сен ага түбөлүк батаңды берип, өз жүзүңдүн ажары менен кубанычка бөлөдүң. Анткени падыша Теңирден үмүт кылат. Ал эң жогорку Кудайдын ырайымы менен олку-солку болбойт. Сенин колуң акыры бардык душмандарыңды талкалайт. Сенин оң колуң акыры сени жек көргөндөрдү кыйратат. Каарың кайнаганда сен аларды күйүп жаткан мештей кыласың. Теңир өзү каарданганда алардын баарын кыйратат. Аларды от өрттөп кетет. Сен алардын тукумун жер бетинен, уругун адам баласынын арасынан жок кыласың. Анткени алар сага жамандык кылабыз деп чечим чыгарып коюшту. Бирок чечимдерин ишке ашыра албай калышты. Сен аларды бута кылып коесуң. Өзүңдүн жааңдын жебелери менен аларды бетке атасың. Теңир, өзүңдүн күчүң менен көккө көтөрүл. Биз сенин кудуретиңди даңктап ырдайбыз.